Интернет сайттарына жарияланған маалыматтар менен таныштырып, студияда Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Марал радиосуна берген маегинде күч органдары кимге көз каранды болсо, парламент ошого баш ийет деп билдирди. Анын айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кааласа акты кара кылып кое алат. Ошондуктан депутаттар бул органдан коркушат. Буга байланыштуу мындан улам айрым эл өкүлдөрү элди эмес бийликти тандап кетүүдө. Себеби УКМК президентке карайт. Ал эми президент мурдагы бийликтен калган адамдар менен күрөшүп бүтө элек. Андыктан азырынча колдоп күтүп туруу зарыл деп таамай айтып келе жатып эле аягын тайсалдатып, жымсалдатып бүтүрдү. Кантсе да саясатчы болуп калаптары, сөздү бултаңдатып, ыңгайына жараша буруп кеткенге кыны калып. Алмазбек Атамбаев бийликти өткөрүп бергенден кийин өзүн экс-президенттен оолак тутуп, учурдагы бийликтин этегин кармап кеткен КСДП фракциясынын башчысы Иса Өмүркулов спикер болбой калгандан тарта ичи муздап калды. Спикерлик кызмат үчүн Сапар Исаковду премьер-министрлик кызматтан шыпырып түшкөнгө чоң салым кошуп, бирок бөксөгөнүнө жетпей калып, эми сындоого өттү. Азырынча президентке тиз салганга даабай өкмөттү жалгыз айыл чарбасы менен тигүү өнөр жайын карап отура бербей, тамагаш сындуу тармактарды да экспортко чыгаруу жолдорун караштыруу зарыл. Кыргызстан ЭАЭП алкагынан четтеп калуу коркунучу бар. Биз андан сурулуп калбашыбыз керек. Коңшу өлкөлөр өз товарларын Кыргызстандын базарына толтуруп салды деп күпүлдү. Өкмөттүн эскиче иштеп, стратегиясы жок экенин, ошондон улам экономика өнүкпөй, ири ишкерлер четке кетип жатканын кошумчалады. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы күнү жолдогу курсант Өмүркановага кайрылып, азыр бомба жарылат деп айтканы боюнча күнөөсү далилденгенин башкы прокурордун өкүлү 1-май райондук сотунда билдирди. Ал айыпталуучунун күнөөсү аныкталды. Зилалиевди 2 жылга эркинен ажыратуу үчүн сот залынан алып кетүү керек деген жүйөсүн келтирди. Ошентип ойлонбой сүйлөгөн оонтубогон ооруга чалдыгат демекчи, Зилалиев ээн ооздугунун азабын тартып абактан орун алганы турат. Эми абактан да ар кайсыны айта коем деп шорок атпаса болду. Тилин тыя алар бекен. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов кайрадан кыргыз тилинен тестти тапшыруу сунушунан баш тартканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышууда. Бул тууралуу маалыматты мэриянын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев журналисттерге билдирген. Мэриянын юридикалык бөлүмү кыргыз тилинен экзаменди кайра тапшырууга юридикалык негиз жок деп корутунду чыгарды. БШК сунуш гана кылды деп маалымат берген. Эске сала кетсек, БШК Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин кыргыз тесттин сынагынан өтүүнү сунуштады. Бул сунушту БШКнын 6 мүчөсү колдошту. БШК төрайымынын белгилешинче, комиссияда милдеттендирүү укугу жоктугунан улам талапкерлерге сынактан өтүү сунушун гана бере алышат. Кийинки кездери тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин ысымы чырлуу иштерге байланыштуу көп айтыла баштады. Төбөсүнө сур булут топтолуп жатканына караганда, азыркы бийликтин ичи чыкпай жатат өңдөнөт. Анын үстүнө учурда кадр саясаты кедеринен кетип, баарынын иш балдасы чыгып жатканда, Абдылдаевдин ордун көздөгөндөр ор казып жаткандай. Айтоор туш тараптан уюштурулган чабуул кызматынан шыпырып түшчүдөй болуп турат. Мына, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султан Абдылдаевдин элчилик аркылуу аткарган машина бизнестери, дипломаттык номурлар, паспорттар белгисиз адамдарга пайдаланууга берилип жаткан маселелер туурасында жыландын башын чыгарды. Ал түгүл, тышкы иштер министрлигиндеги былгыган иштер иликтөөгө алынып, териштирүү бүткөнчө өзүн, президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиевди, министр Эрлан Абдылдаевди иштен убактылуу четтетип туруу өтүнүчүн келтирди. Эми бул чуулгандуу иштен кимдин кулагы көрүнөт күтө туралы. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев бакага таажы кийгизсеңне балчыкка секирет дегенди купкана тастыктоодо. Дегенибиз, учурда саламаттыкты сактоо тармагында коррупция чырмооктон жаман абалда калды. Дары-дармек департаменти менен төрөтканалардагы абал өтө чатак. Чак түштө бала уурдалып үрөй учурууда. Мына айылдан шаарга келген каттоосу жок энелерди төрөтканалар кабыл албай башаламандык өкүм сүрүүдө. Дарыканаларга контрабанда менен кирген товарлар толуп кеткени коомчулукты кыжаалат кылууда. Кайда караба мамайдын көрү көзүңө элестейт. Кыскасы башаламандык. Чолпонбаевдин коррупцияга шектелип, УКМКнын СИЗОсунда 3 ай жатып чыкканына карабай, элдин саламаттыгына кам көрөт деп алып келген бийлик эгелерине бара келди.
Мандемдүүлөр кызматка көтөрүлүп маарып жатышканына ичиң ачышат. Президенттик шайлоодон кийин өзүнө келе албай, саясий кредитке кеткен айтылып, саясатчы катары дагы да болсо көкбаш бойдон экени белгилүү болгон Бакыт Төрөбаев акыркы күндөрү жанданды. Жанданганда кандай? Буга чейинки парламенттик шайлоодогу МТС ачып жатканы туурасында эскирген жомогун жаңыртып, ошол кезде элге жем чачымыш болгон иштери туурасында видеолорду тоту кушчасынан кайталап социалдык тармактарга жайылта баштады. Сыягы бул жоругу менен мен ушундай иштерди жасап келе жатам дегенди айткысы келет көрүнөт. Бирок 2015 жылдагы шайлоонун алдында элге күйгөн адамдын образында алыскы айылдарга борбордон дарыгерлерди алып барап, калктын саламаттыгына кам көргөн. МТС ачып дыйкандарга жардам беримиш болгон иштерин жогорку кеңешке баш багып алгандан соң баары унутта калганын карапайым калктын жакшы билээрине Төрөбаевдин акылы жетпейби? Элди кайра алдай бергиси келет окшобойбу? Өзүн Ош шаарынын кожоюну сезип, эч кимди көзүнө илбей дөгөрсүгөн текеберлигинин кесепетин тартып, учурда кылмыш жоопкерчилигинен качып, чет өлкөдө баш калкалап жүргөн Мелис Мырзахматов куйтулана баштады. Башкача айтканда, президент Сооронбай Жээнбеков Мелис Мырзахматовго кечирим берип, өзүнө таяныч жөлөк катары Кыргызстанга алып келип кызматка коюшу керек деген өңдүү жылжыткан маалыматтарды тараттырууда. Мындай амалы аркылуу дале болсо өзүн жогору коюп, мурдун көтөргөн адаты калбаганын туйдурууда. Ош шаарынын мэри болуп турганда Ош облусунун ошол кездеги жетекчиси Сооронбай Жээнбековду теңсинбей дердейген кезин унутуп, шыйпаңдап жатканы, намысы жоктугун, айгинелерин өзү аңдабай жатканы кызык. Мат резервтин жетекчиси Каныбек Айдаров иштин көзүн билбей алсыздык кылып, ишенип тапшырылган тармактын тамтыракайын чыгарганы калганы, эмгек жамаатынын айлыктарын оңдуу бербей сыздатып жатканы айтылууда. Айдаров болсо ишинин алыга жылбай жатканы, мат резервтен кээ бир ишканалардан чоң суммадагы ала турган акчаларын ала албай аксап жатканы менен түшүндүрүп, мени иштебей жатат дегендерге кошула албаймын. Себеби эң чоң көйгөйлөрдүн чечилишинин үстүндө иштеп жатам деп актанууда. Балким Каныбек мырзанын айтканында жүйө бардыр. Бирок күнөөнү башкадан издеп, ар кайсы шылтоону айтып отурганы жакшы эмес. Иштей турган адам жоктон бар кылат. Колунан иш келбеген арабөк жетекчи бар нерсени жок кылат. Жалкоонун шылтоосу көп дегендей уйкусурап отурбай иштеш керек го. Эмнени эле унуттук деп жүрсөк, 24 мартты унутуп бараткан окшойбуз. 2005 жылы дүйнө элине дүңк дей түшкөн мародер мартты айтып атам. Андан бери томпойгон 13 жыл өтүп кетиптери. Ошондо дуулдаган эл башында урупор-сурупору жок эле топчике өзү чаңкылдап жүргөндөй болгон. Андан кийин эмне болгонун элдин баары билет эмеспи? Акаев шаша-буша учак ачты. Мародерлөр магазин койбой тытмалашты. Бирок да топчикеге кийинки Ажо Бакиевден жыргаган эч нерсе тийген жок. Андан кийинки Ажоодон да эчтеме арткан жок окшойт. Азыр топчикенин оригинальный айбаттуу үнү аянттардан угулбай да калды. Деги ал көксөгөнүнө жеттиби же жокпу? Бакай калпак кийип, сакалын көйнөктүн экинчи, үчүнчү топчуларына жеткиче кое бергенине караганда жеткен окшойт. Жашы боюнча калың кыргыз элинин аксакалы болгону калпак астындагы компьютерине жеткен окшойт. Ыңкылаптан ыңкылапка чейин элден бөлөк эч ким кыйналбай турганы жеткен окшойт. Анын үстүнө андан да катуу кыйкырганды өздөштүрүп алган жаш саясатчылардан авансцена бошобой калды көрүнөт. Эми эмне дейлик? Топчикеге бактылуу карылык, калыстык жана калың капчыктуу пенсия каалайбыз. Бар болуңуз, 24 марттын баш каарманы Топчике. Сиздер интернет айдыңында жарыяланган маалыматтарга күбө болдуңуздар. Студияда Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.